Биз программабызды алдын карай улантабыз. Соңку мейман түрмөгүн улай келип калган 4-коногубуздагы төрүстө отурган кези, анда ошол коногубуз менен тааныштыра кетсек. Ооба, учурда жаш ырчы, жаш талант Сулуу Айым бүгүн бизде студиябызга төрүнө конокко келип калды. Ал ким дей турган болсоңуздар, анда Айпери Шерипова. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Кутмандуу таңыңыз менен. Чоң рахмат, бирге болсун. Кандай келип алдыңыз? Эң сонун, чоң рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Манайым Кудайга шүгүр, ушул таңкы пирамида менен башталды. Мынакей кесиптешим айта кетти, жаңы 100 жаш талант деп. Учурда чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылыгымда жакында эле бир ырд жараттык. Бул ыр автору сөз обону өзүбүздүн ректорубуз Кыргыз Улуттук консерваториясынын Бегалиев. Ошол адамдын Сагындым аттуу чыгармасын жараттык. Буюрса жакшы жаңылыктарды алып келип атат алар. Сагындым чыгармасынан тышкары дагы репертуарыңызда кандай чыгармаларыңыз бар? Менин репертуарларымда Унутпадым, өзүбүздүн эжекебиз Каныкүлө Сумбетова эжекебиздин угунуна таандык Унутпадым ырын жаздырганбыз. Ал ыр дагы аябай жакшы ийгиликтерди алып келген. Андан тышкары өзүнчө орусча болобу же түркчө болобу ошондой ырларым бар. Жакшы, эң сонун. Кыргыз ырларынан тышкары дагы чет ырларды аткарып чыгууну көздөп аткан турбайсызбы? Сөзсүз түрдө. Жакшы, ал эми ушул чет өлкөдөгү, чет жактагы сынактарга катышайын деген да ойлоруңуз болсо керек. Ооба, албетте. Бул менин кыялым десем да болот. Мен өзүм устатым Улук Мырза Полотов айтып калат, ошо агайым сенден багы чоң үмүттү күтөм, ошо барып бир ийгиликти алып келишиң керек деп. Эң сонун. Биз дагы күтөбүз, буюрса. Чоң рахмат. Кадамдарыңыз кандай болуп атат? Кадамдарым эң сонун, жакшы. Ийгилик жаратууга? Ооба, ийгилик жаратууга аябай аракет кылып атам. Буюрса жакшы азыр. Негизи эле ушул чоң сахнанын босогосун аттаганыңызга канча жылдын жүзү болду? Негизи мен школдо окуп жүргөндө ошол жакта Караколдо драма театрында мен үчүн биринчи жолу чыкканда аябай чоң бир сахнага чыгып аткандай болгон, ушундай чоң толкундануу менен 2014-жылдардан бери буюрса чыгып келатам. Андан бери 6 жылдын жүзү болуп калган экен, э? Жакшы, келиңиз эми таңерте телекөрүүчүлөргө жакшы бир маанай тартуулоо менен комузуңузду колго алып, жакшы бир музыкалык чыгарманы аткарып берсеңиз жакшы болчу да. Жакшы болот. Сөзү обону Алтымыш Кадыров агайыбызга таандык. Өзүмдүн жакшы көргөн буларымдын бири Жангым келет деген. Эң сонун, келиңиз анда. Сырдашып кайткым келет, жакшы адам сапаттарын мен сенден тапкым келет. Жакшы адам сапаттарын мен сенден тапкым келет. Бүт сенден тапкым келет. Жаныңа баргым келет, шам болуп жангым келет.
чачкан карегиңден төбөлүп калгым келет. От чачкан карегиңден төбөлүп калгым келет. Төбөлүк ой калгым келет, калгым келет. Sen менен баскым келет, жан дүйнөм ачкым келет. Махаббат жыргалына сен менен баткым Ой, Бали. келет. Махаббат жыргалына сен менен Ой, батыңыз, баткым батыңыз. келет. Сен менен баткым келет. Ой да iyi. Жаныңа баргым келет. Шам болуп жангым келет. От чачкан карегиңден төбөлүп калгым келет. От чачкан карегиңден төбөлүп калгым келет. Төбөлүк ой калгым келет, калгым келет. Төбөлүк ой калгым келет, калгым келет. Бали, баракелде. Калгым келет. Түбөлүк калыңыз. Колуңузга, ая деп. үнүңүзгө береке, эң жакшы музыкалык чыгарма болду таң эрте. Анан айтсаңыз, Айпер айым, айрым ырчылар айтып калат, тойлордо ырдабайм, сахнаны сыйлаш керек деп. Бирок кайра тойго барсаң эле жарк этип чыга келген ошол жүз да. Сиз дагы тойлордо ырдагандан уялбайсызбы? Эмне үчүн уялыш керек? Эч качан уялбайм, себеби ал дагы талант да. Элдин жакшылыгына ырдап, элдин жүзүнө көрүнүп, элдин жүзү болуп, мен үчүн өтө жакшы деп айтам. Жакшы. Сахна. Демек, байма-бай барып турасыз, Ооба. Тойлорго көп чыгам. Жакшы. Репертуарыңызда бир гана ушундай кайгылуу ырлар болобу же дагы шаңдырларыңыз барбы репертуарыңызда? Шаңгырларым бар, бирок баягы орусча айткандай стилдеп коет го. Ошол менин стилим ушундай окшойт, баягындай шашпай, же кайгылуу ырлар болобу, ошондой стилде жаратканды жакшы көрөм. Мен биринчи ырымды унутпадым дагы, ал дагы баягы сүйүү жөнүндө, ал дагы бир кайгылуу да, ал дагы. Анан азыркы жаңы чыгарма Сагындым деген чыгарма дагы өзүнүн сүйүүсү жөнүндө, ал дагы. Мен ошондой ырларды жаратканды жакшы көрөм, себеби агайым да айтат, оор салмактуу ушундай ырларды жарашат сага, ошондуктан сен ушундай ырлар буйрат сага депчи. Демек ошол жерде өзүңүздүн мыктылыгыңызды көрсөтөт экенсиз, талантыңызды. Жалпы мисалы ыр жаратууда Сагындым деген чыгарып жаратпадыңызбы? Ошол жерде канча убакыт талап кылат мөөнөттө? Жазылганы деп айтасызбы же? Жазылганы жалпы даяр болуп чыгат. Мисалы, бир ырды жаратып, аны багып, анан чоңойтуп, тай-тай бастырып, анан канча убакытта элдин алдына алып чыгасыз? Негизи агайым айтат, негизи эле бир ырды чыгарманы даярдаш үчүн бир спектакль даярдагандай болот депчи. Балким бир жылда даяр болобу, балким 2 жылда даяр болобу, жүрөк менен жүрөктө жашаш керек да алар. Анан бул ырды 2 айдын ичинде даяр болду бул ыр. Клип тарттырайын деген оюңуз да барбы? Кудай буйрса оюбуз да бар. Жакшы. Өзүңүз ырчы катарында сиз сыйлап баалаган чыгармачыл ырчы адамдарды ким деп эсептейсиз? Мен өтө сүйүп, өтө суктанып жакшы көргөн ырчым бар. Бул Гүлнур Сатылганова эжекебиз. Анан дайыма айтып келем, ушу Саламат Садыкова эжекебиз ошол адамдардын деңгээлине жетсек, анда бизде арман болбос. Өзүңүз ушул сахнага таптап, сахна жолунда сизге үлгү көрсөткөн устатым деп кимди айта аласыз? Улук Мырза Болотов өзүмдүн агайым. Жакшы. Анда жалпы телекөрүүчүлөргө дагы бир чыгарма болсун анда. Жакшы болот. Жаңы чыгарма деп айтып өттүңүз. Биз албетте суранабыз, жүк кылып дагы бир чыгарманы жалпы телекөрүүчүлөргө арнай кетсеңиз.
Жакшы болот. Анда сиздерге Бегалиевдин Сагындым аттуу чыгармасын окуп коеюн. Эң сонун. Келиңиз анда. Bayqusuzdan sağa qabıldın, qaydan жүрүп неге табылдың? Элестерин бура бастырбай, эле алдың барын жанымды. Ай, берге Бали, баракелде. Кимди ушунчалык көргүңүз келип, аябай сагындыңыз болду экен. Жакшы, мыкты чыгарма болду. Анан айтсаңыз, Айпер айым. Деги эле бул жашоодо өзүңүзгө болгон суроо талаптарыңыз, мындай кылышым керек, тигиндей кылышым керек деген эрежелериңиз болуш керек. Ооба, албетте. Мен өзүм кичине жалкоорокмун да. Анан ошол нерседен арылганга аябай аракет кылам. Ушундай аракетчил болушум керек, ушундай кылышым керек, ушуларды жаздырып, мындайча айтканда план түзүп алышым керек деп, ушуларды ушундай кылышым керек деп. Ошондой. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Анан кийин мынакей 2020-жыл жаңы эле башталды. Ошол 2020-жылга дагы бир максат тилектерди, пландарды койсоңуз керек. Ооба, койдум. Ушуларга бир клип тартсакпы деп атканбыз. Анан буюрса азыр сүйлөшүп атабыз. Анан дагы бир сонурлар буюрса алды да ошолорду жаздыра алып атабыз. Жакшы. Аспап тууралуу сурагым келип турат. Колуңуздан сырткары да кандай аспаптарда ойнойсуз? Колумуздан сырткары чопочордо ойночумун. Бирок азыр кичине тыныгуу болуп атат. Себеп дегенде чопочор негизи өзү бул факультетке кирет да, анан ошондуктан анын дагы өзүнчө ордугу бар, ошону окуш керек да, ошондуктан мындай
комуздан тышкары кээде ойноп калам, жопо жорду анан фортепианода сөзсүз түрдө ойнойм. Жакшы, келиңиз эми Айпер айым, бул суроолордон чыгып, кыска азыр анкеталык сурамжылоолорго жооп бергенге аракет кылыңыз. Болушунча кыска жооп берсеңиз болот, балким ооба же жок деп дагы жооп берсеңиз болот. Кет дегенде. Адамдардагы кайсы сапат сизге жагат? Адамгерчиликтүү. Кайсы сапатыңыз өзүңүзгө жакпайт? Жалкоолук, уйкучу. Жашоодо сиз бардыгынан эмнеден коркосуз? Жашоодо ушул корккон нерсем баягы көрө албастык адамдардан кичине корком да, көзү жаман, сөзү жаман адамдардан корком. Ал эми сиз үчүн бакыт деген эмне? Мен үчүн бакыт деген бакыт. Бактысыздыкчы? Бактысыздык эми ал ар бир адамдын тагдырына байланыштуу да. Сиз баалаган жазуучу? Алык Уласманов. Сиз кайра тажабай окуган китеп? Чыңгыз Айтматовдун Кыямат китеби. Сиз үчүн сулуулук деген эмне? Аны 3 сөз менен айтып бере аласызбы? Сулуулук деген өзү эле айтып турат, бул сулуулук. Бирок аны дагы ар ким ар кандай айтат экен. Жан дүйнө сулуулугу же кандай сулуулук? Балким сиз туура айткандырсыз, балким жан дүйнө сулуулугу болушу мүмкүн. Жакшы. Мырзаларды кайсы сапаты кооздоп турат деп айта аласыз? Мен үчүн күлүп жылмайып турганы болуш керек. Демек, жылдызы, ошол эле учурда айымдардычы? Айымдарга да ошо жылмайып турса. Жакшы. Мына ушундай жоопторду берген бизде Айпери Шерипова конокто болду. Сизге чоң рахмат айтабыз. Эң мыкты маек куруп бердиңиз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Кадамдарыңыз бийикте берсин. Ага, келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жалпы биз теле көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте жагымдуу музыкалык клип болмокчу.